Саламатсыздарбы, урматтуу жердеш, мекендештерим. Урматтуу мекендештерим, мынакей көптөн бери азыркы бийликте болуп жаткан так талашуу, таасир талашуу боюнча өз оюмду билдирейин деп чыктым. Албетте, билимибиздин жетишинче, акылыбыздын жетишинче, адилеттүүлүктөн тайбай, калыстыктан тайбай, туура ой бөлүшүп, биз дагы өзүбүздүн пикирибизди билдирип чыксак, мыйзам буга жол берет. Ошондуктан, урматтуу мекендештер, биз дагы көптөн бери чыкпай калганбыз. Себеби биздин ошол YouTube каналыбызды, Агым KG деген каналды жаап салышкан. Баягы Сооронбай Шарипович менен Отунбаеванын экс макамын алдырабыз дегенде аябай катуу бизге каршылык болгон бийлик тараптан. Ошол үчүн көптөн бери чыкпай, эл бышып жетилсин, эл дагы түшүнүнсүн деп чыккан эмеспиз, урматтуу жердеш мекендештер. Эми ошол Агым KG жоголуп, Агым Pro деп жаңы канал ачтык. Мынакей бул Агым Pro жаңылануу дегенди билдирет кыргызчасы. Анан ушуга катталып, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырып кетиңиздер. Подписаться кылып, урматтуу жердеш мекендештерим. Эми азыркы өлкөдөгү бир жакын арада болгон жана боло турган нерселер жөнүндө сиздер менен ой бөлүшөлү. Мынакей биздин жакын арада Баткен окуясы болуп кетти. Ал жерде бир топ адамдарыбыздын көзү өтүп кетти, маркум болуп шейит болушту. Мен ошол көзү өтүп кеткен жоокерлердин туугандарына жана жөнөкөй карапайым элдин жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтмакчымын. Ал биздин баатырларыбыздын жаткан жери жайлуу, топурагы торко, бейиштин төрүндө болсун. Эми урматтуу мекендештерим, мен буга өтө өкүнөмүн. Албетте, бийлик муну алдын ала алган жок. Кийин элдин башын айлантып, аргандай үй салып беребиз, жана башка кылабыз деп, кыскасы элди алдоо менен алек болуп жатат. Ошол жактагы 39 протокол боюнча дагы эл талап кылып жатат. 42-39 протокол боюнча мен дагы талап кылам. Ачыкка чыгара алган жок тилекке каршы. Мына айланайын туугандар, урматтуу мекендештер. Баткенде кимдер каза болду? Жалаң карапайым элдин балдар каза болду. Андан сырткары мына 2020 революцияда, 2010 революцияда бийлик алмашканда, 2005 революцияда кимдер каза болду? Карапайым элдин балдар каза болду. Россияда мигрант болуп кимдер каза болду? Баягы карапайым элдин балдар каза болду. Же бир чиновниктин жакындары, же алардын балдар кыздары ошол каргашалуу окуяларда кырсыкка учурадыбы? Тилекке каршы андай болгон жок. Бул көчөгөн эле эмес, 31 жылдан бери болуп келаткан нерсе. Элементарный жөнөкөй эле айылдагы бир школдун директорунун баласы дагы армияга барбайт. Жамандык болбосун, бирок бул чындык. Ошол эле айыл аймагынын башчысы, айыл өкмөттүн, айыл башчынын балдары да армияга барбайт. Райондун акимдеринин, райондук деңгээлде чоңдордун, областтын губернатору, областтык деңгээлде чоңдордун, өкмөттүн мүчөлөрүнүн, министрлардын, депутаттын балдары жана башка чиновниктин балдары армияга барбайт. Эмне алар асмандан түшүп, карапайым элдин балдары баткактан жаза алып турбу? Ылайдан жаза алып турбу? Мынакей ошондой революция болоордо, же башка болоордо булар карапайым элди шылдыңдап, булар айта берет деп, анан бийлик алмашкандан кийин кайра башка бийликке кошомат кошуп алып барып, анан согуш болуп атса, калп жаза алма, патриот боло калып, согуш бүткөндөн кийин депутаттар жана башка өкмөт мүчөлөрү артист болуп автомат көтөрүп барып атышат. Бул туура эмес. Айтып атпайм жанагы. Эмне үчүн чоңдун балдары ошо айылдын, школдун директорлору, айыл өкмөттүн, акимдин, губернатордун, министрдин, депутаттын, президенттин жана башканын балдары барбайт армияга. Мынакей азыр жогорку кеңеш тез аранын ичинде эгер акылы болсо, ошондеги чыныгы патриот болгон депутаттар мыйзам жазып, аны жогорку кеңештен өткөрүш керек. Биринчи депутат болом, биринчи чиновник болом, министр болом, аким болом десең, сенин балаң барганга армияга милдеттүү деп.
Тилекке каршы андай болбой жатат. Бирес ун менен, продукты менен, кийим кече менен алдап атат. Биз эмне үчүн муну карап отурабыз ушуга чейин? Урматтуу мекендештер, терең ойлонбосок жана ойгонбосок, бизди булар дагы деле алдай берет. Андан сырткары мына жакында эле Кемпирабад, Ош областы Өзгөн районундагы Кемпирабад боюнча элдер талап кылып чыкты эле. Президент дагы барды, өкмөт мүчөлөрү да, жогорку кеңештин депутаттары дагы барды. Тилекке каршы Өзбекстан менен Кыргызстан чек-арасы чечилип атат деп бирок ачык чыга элек. Өзбекстанда, Тажикстандын маалымат жагынан алар ачык чыгарып атат. Эмне үчүн биздики ачык элден жашырып чыгара албайт? Тилекке каршы биздики Өзбекстанды туурап атат. Өзбекстанда бийликке баш ийет эл. Туура. Бизде дагы бир аз баш ийиши мүмкүн, бирок кыргыз эли, биздин бийлик андай боло албайт. Андайга эл жол бербейт. Ошондон келгенден кийин бир аз адамдар бийликке кошомат кашып, жалпы адамдар бийликтен талап кылса, президент баш болуп камагыла, жоопко тарткыла деп коркутуп атат. Бул туура эмес нерсе. Президент же анын командасы Баткендеги окуя болсо, ким ачык айтса, ким сүйлөтсө, согушка жиберебиз деп коркутуп атат. Кайдагы согуш? Мобилизация кыла деп. Эланайын, мобилизация эмне экенин билесиңерби силер? Ал өтө оор кырдаалда согуш болуп кетсе гана жиберет. Мына Россия менен Украинадай болсо. А биздики эмнени тантырап атат? Мобилизация болуш үчүн жогорку кеңештин макулдугу керек. Урматтуу мекендештер, бийлик башына биз чынында бандиттерди шайлап алыптырбыз. Криминалдарды шайлап алыптырбыз. Популисттерди шайлап алыптырбыз. Аферисттерди шайлап алыптырбыз. Жана сабатсыздарды алып келиптирбиз. Муну айткандан коркпошубуз керек. Эми бийлик өздөрү менен өздөрү талашып жатат. Мен муну түшүндүрүп кетейин бир аз. Жакында эле жогорку кеңештин төрагасы кетти, Талант Мамытов. Ооба, Талант Мамытов өзү токто, жакшы, мындай жамандыгы жок адам да, мындай көп. Бийликте эле талашкан жок, убактылуу президент болду, жогорку кеңештин бир эмес 2 жолу төрагасы болду. Туура. Кээ бир айтып жатат, Кемпирабад боюнча кетти деп. Ал жагы да бар болуш керек. Тилекке каршы көбүнчө андай эмес. Азыр өлкөдө 2 падыша бар. Бирөө Садыр Жапаров, официалдуу падыша. Бирөө көмүскө падыша Камчыбек Ташиев Кыдыршаевич, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы. Ал кимди алып келди? Нурлан Шакиев деген өзүнүн жердеши, өзүнүн астындагы солдатын, мындайча айтканда, жоокерин алып келип жогорку кеңештин төрагасы кылды. Аны баарыңыздар көрүп турасыздар. Себеби мен чынын айтайын, азыр көмүскө Садыр Жапаров менен Ташиевдин ортосунда кандайдыр бир кадр маселесин чечүү, кандайдыр бир таасир талашы болуп жатат. Эми мен дагы, биз дагы саясатта жүргөндөн кийин бир аз ошол саясатка аралашкан адамдар менен жолугуп отуруп, маалымат алышып сүйлөшөбүз. Анын үстүнө көптөн бери чыкпай калган себебибиз дагы, урматтуу мекендештер, маалымат чогултуп жүрдүк. Жакында көрөсүздөр булар кандай болорун. Булар бири-биринин командасын камап атат, туура. Ал өздөрүнүн иши, камаса камасын. Министр болуш оңой оюнчукпу? Бирок туура алар коррупционер болсо, билим министри болобу, жана башка болобу, жооп бериш керек. Бирок башында өздөрү коррупционер болуп жатпайбы? Мен жана айтпадым, Ташиев эмки президентти өзүнүн командасынан кылам деп жатканын чекесин чыгарып берейин. Камчыбек Кыдыршаевич өзү президент болоюн деген максаты жок. Бирок өзүнүн адамдарынан, кандайча дегенде, азыркы ген прокурор Зулушев мырзаны эмки президенттикке түртөйүн деген ою болуп жатканын мен билем. Анткени Камчыбек Ташиев эмне үчүн президент болгусу келбейт? Улуттук коопсуздук кызматы андан жакшыраак. Себеби болгон мамлекеттик маалыматты астындагы адамдар алып келип берип маалымат берет. Тилекке каршы курчак президент коюп башкаргысы келип жатат. Садыр Жапаровдун командасы почти жок кесе. А жанагы кээ бир доконцалар дейбизби, сабатсыздарбы,
фас десе чуркап атышпайбы? Алар деген билими жок, алардын деңгээли ошол. Алар Атамбаевдин, Жээнбековдун убагында жана башка бийликтин убагында биз чындыкты айтып жүрүп, талап кылып атканда алар үйүндө мурдун чукуп отургандар. Жана алар азыркы бийлик эмне үчүн кошомат жатат? Кошомат кошуп чындыкты айта албайт. Алар жакындары кызматка баргандар, же өздөрү кызматка баргандар. Кээ бирөө бир аз акчага алданган бир жетим жүгүрүк байкуштар. Алар мамлекеттин кызыкчылыгын түшүнбөйт, ойлобойт дагы. Эми таң калыштуу нерсе, ошол Кемпирабад боюнча азыркы бийлик бир тантырап жатат. Турдукан Усубалиевдин убагында берилип калыптыр деп 65-жылы дейт. Эланайын, ал убакта бир эле чек ара болгон, СССР мамлекети эле болгон. Эмне үчүн калп айтат? Эми көз өтүп кеткен кишилерди, Разаков, Усубалиев, Масалиевтерди тим койбойсуңарбы? Алардын кылганын силер бирин да кыла албайсыңар. Алардын чыпалагына татыбайсыңар. Уят деген, абийер деген болуш керек, акыры. Ошолорду жамандаттырып, жанагы доконсаларга дейбиз, башкаларга дейбизби, фейктерине чыгара калса алар түшүнүп түшүнбөй, тактап билип билбей, тактабай туруп, тантырап чыгып атышат. Силерде уят барбы, абийер барбы? Эми андан сырткары жогорку кеңеште бир мандаттуулардан барган депутаттар өзүнчө команда болуп, өзүнчө фракция болгузу келип атат. Аны түзүп алышты, ата журттан бөлүнүп. Мурун баары Камчыбек Ташиевдин партиясынын колтугуна кире качкан. Азыр дагы ошол эле Камчыбек Ташиевдин командасында, бирок эмки шайлоого даярданыш үчүн жакын арада шайлоо болот, же башкасы болот. Аны көрөсүздөр. Бул бийлик, мен мурун да айткам, көпкө турбайт. Себеби ичара өздөрү чабышып атышат. Аны жөнөкөй карапайым адамдар жана доконсалар, кошоматчылар билбейт, түшүнбөйт дагы. Мына ошол жогорку кеңеште Элмурза Сатыбалдиев, Бакиевдин прокурору болгон бир эргул бар. Мына ошол адамды, ошол өзүнчө бир мандаттуудан келген бечарларды, кошоматчыларды, депутат деген аты бар, өзүнчө топ кылып түзүп алды. Эми ага акча бөлүнөт элдин эсебинен. Ошондой бизде шарт бар биринчи. Ата журттун фракциянын лидери Үсөн Сыдыковдун баласы дагы бир эргул Бакыт Сыдыков деген болду. Кыскасы, азыр жогорку кеңеште Камчыбек Ташиев башкарып жатат. Улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси. Бул далил. Себеби жогорку кеңештин ата журт фракциясына келип, ал макулдугун берип атат. Ага ким укук берди андай жогорку кеңештин депутаттарын башкарганга? Ал өздөрүнөн жогорку кеңештин депутаттарын биринчиден коркок, сабатсыз, албетте билимдүүлөр бар, бирок коркок эң негизгиси. Биз коркпойбуз. Урматтуу мекендештер, айта турган нерсе көп. Кудайым буйрса, ушул сүйлөп аткан Агым Про каналыбызга катталсаңыздар, подписка кылсаңыздар, жума сайын чындыкты, адилеттүүлүк талап кылып чыгып турабыз. Мен дайым карапайым элдин ичиндемин. Дайым адилеттүүлүк тарапта болом. Тилекке каршы бул канал жаңа ачтык. Кудайым буйрса, мына Бишкектен офис ачып атабыз азыр. Команда болуп. Жанагы Отунбаева менен Жээнбековдун экс макамын менде 200 000 кол топтолгон. Мына ошол 300 000га жеткизиш үчүн дагы 100 000 мына ошого кол чогултабыз. Керек болсо, эгер бийлик туура эмес кетип баратса, Садыр Жапаровдун өзүнө чогултуп калышыбыз мүмкүн. Азыркы бийлик кандайча бандиттерди алып келди деп атам. Мен айткам, бир күн өкмөт иштебеген. Бир күн эмес, 1 саат иштебеген. Акты, протокол, арыз дегенди билбеген. Каныбек Түмөнбаев деген Атамбаевдин шопуру, Илмяновдун жетим жүгүрү болгон, шопуру болгон эргул президенттин иш башкармасына, управделамга жетекчи болуп барган. Бир топ ай болуп калды. Ал кантип барды, эми түшүндүрүп кетейин. Албетте президент жакка дагы берчисин берди. Булар Кудайдын биздин алдыбызда калп деп айтышы мүмкүн. Бирок Кудайдын алдында калп деп айта албайт. Ошол Каныбек Түмөнбаев деген эргул, анын опыту да жок, стажы да жок. Кээ бир доконсалар түшүнбөй, силерде стаж жок дейт. Каныбекке караганда биз иштегенбиз өкмөттө. Алар бир күн иштеген эмес, темир тесек сатып, мамлекетти талкалап тоноп жүрүшүп, андан сырткары. Анан управделамга барды. Мына ошол криминал чөйрөсүнүн башчысы, ана башчысы Камчы Көлбаевга
1 миллион доллар берип, анан ошол кызматты Камчы Көлбаев аркылуу Садырга чыгып, Жапаровга управделом жетекчиси болгон. Эгер билбесеңиздер, бул чындык. Ооба, булар биздин азыбызда калп деши мүмкүн, бирок Кудайдын алдында булар калп дей албайт. Эми айтайын, билим министрлиги коррупция менен кармалды дейт, тиги кармалды дейт. Эланайын, Кудайды карасаңар боло. Садыр Жапаров тазабы азыр? Эмне Камчыбек Ташиев тазабы? Зулушев тазабы азыр? Акылбек Жапаров тазабы? Жок, булар таза эмес. Мынакей Садыр Жапаровдун туугандары азыр 100 000 доллардан 300 000 долларга чейин иномаркалар тээп жүрөт. Бул кайдагы акча? Мурун акчасы жок жүрүп, бул не деген нерсе? Бул үйлөрүн айтпай эле коелу. Башка бизнестерин айтпай эле коелу. Эми Камчыбек Ташиевдин дагы айтайын. Улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисин азыр өлкөдө экинчи падыша. Керек болсо биринчиси болуп алды. Садыр Жапаровдун бүт командасын талкалап келатат. Мына ошол киши Жалал Абадка парк курду. Ал кайдагы акчага курулду? Жалаң бизнесмендер тоноп, жанагы кустуруп атабыз деп коррупциялерден акча алгандардын баарын акчасына ошондо иштерди кылып дардаңдап атышат. Бул бүгүнбү, башка күнүбү, эртеби кечпи чыгат мунун баары. Анан булар сүйлөгөн адамдардын оозун базабыз дейт. Бизде Кыргызстандан андай болбойт. Колуңардан кегилбейт. Биздин сүйлөй турган бул мыйзамдуу гана укугубуз, конституцияда бул жол берилген. Эмне силер башка кыла турган ишиңер жокпу? Үй жакын иттин куйругусун дейт. Ошол бир итчиликсиңер, башка жактан коркуп отурасыңар дагы, өзүңөрдүн адамдарга дардалаңдайсыңар. Кыргыз эч качан башкалардай болбойт. Эсиңерден чыгарбагыла. Силерден корко турган биз эмеспиз. Азыр өлкөдө жалаң мафия турат. Садыр Нуркожоевич, сиздин командаңыз сиз бийликтен түшкөндө качып кете турган адамдар. Ким? Фугинин жетекчиси Мирлан Бакиров сизди колдойбу? Эгер бийлигиңизден түшсө, саткындарды чогултуп алдыңыз. Мекеним Кыргызстан партиясынын жетекчиси болгон жазалма. Эмне ошол колдойбу Мирлан Бакиров? Каныбек Түмөнбаев колдойбу? Акылбек Жапаров сизди колдойбу? Бири да колдобойт. Чекесинен санап беребиз керек болсо. Ишенгениңиз ушулар болсо, анда сиз жыргатпайсыз. Мына ошо Каныбек Түмөнбаев жана Дайыр деген жугунду корду Орунбеков дегенде президенттин маалымат жагын алып барып жетекчи кылып коюп койду. Мындай нерсе көп. Азыр өлкөнү бандиттер башкарып жатат. Эми Ташиев менен Садыр Жапаровдун таасир талашы күчөйт. Тилекке каршы күтө туралы булардын. Себеби ичара сырттан калп эле жакшы болгон менен ичара булар кадр маселесин чечип калган, жана башка кылып калган, калп күлүшүп бири-бирин алдап жатат. Эми мен дагы кайрылам. Жанагы криминалды бала кезде бир биз Рысбек Акматбаев жана башкаларды угуп жүрчүбүз дейм, кичинекей кезибизде. Алар карапайым элге жакын, адилеттүү деп укчубуз. Тилекке каршы андай эмес экен. Алар деле бул саясатка келгенден кийин аңдап түшүнүп калдык. Ким акчалуу болсо, ошолордун колдоп жүгүрүп жүргөнүн билебиз. Алар да өлөт, биз да өлөбүз акыры. Канчага чыгабыз аны бир Кудай билет. Тилекке каршы мына Камчы Көлбаевга да айтарым. Мына сиз убагында Сооронбай Жээнбековдун убагында Райым Матраимов менен дос болду деп жүрдүк. Андан Шаким менен дос болду деп жүрдүк. Шаршанбек Абдыкеримов, Аю фирмасынын чоңу менен. Эми бүгүн Каныбек Түмөнбаев жана башкалар менен дос болуп жүрөсүз. Сиз мындай карапайым элдер, эгер адилеттүүлүк талап кылсаңыз, сиз карапайым эл менен жакын болбойсузбу? Качан көрсө ушул байлардын артында Камчы Көлбаев бар, же башкасы бар криминал авторитет дейт. Ошентип авторитет болбой эле койбойсуңарбы? Уят деген барбы силерде? Намыс деген барбы силерде? Бийликке болсо жалаң сабатсыздар барып калды. Өздөрүнүн көмөчүнө нан тарткан байкуштар отурат. Эчтекени түшүнбөйт. Өлгөн адамга Субалиев окшогон аталарыбызга тийишип отурат. Анткени көз өтүп кеткен адамдар бул калп болчу деп чыгып айта албайт да. Бет барбы силерде? Урматтуу мекендештер, сөзүмдүн аягында айтарым. Сооронбай Жээнбеков менен Отунбаеванын экс макамын Кудай буйрса, бир 10-15 күн ичинде баштайбыз алдыруу боюнча кайра. Өлкөдө саясий кырдаал оор, мындан да оорлошот.
жеке анализ кылсаңыздар. Себеп бийлик эки ара чабышып тирешип атат. Ошол докансалары башкалары эми экиге бөлүнөт. Карап туруңуздар. Алар билбейт бул маалыматтарды дагы, түшүнбөйт дагы. Алар фас деген жака иттей болуп кете берет. Ошол Атамбаев Жээнбектин убагында айтып атпаймынбы? Биз чындыкты айтып жүргөн кезде алар түшүнчү дагы эмес. Алардын көбү билимсиз, сабатсыз болчу. Бүгүн Facebook'a bir эки пост жазып алып, акылды болушат. Силер сыйлаган адамдар менен келгиле, биз ошо президент болобу, башкасы болобу, мамлекеттик иш кагазды жасашалчы. Кимибиз мындай грамотный жазар экенбиз. Же дебатка чыгалчы. Кимибиз элди тартып кете алат экенбиз. Ошондо көрөсүңөр. Эми жогорку кеңештин депутаттары булар, мен дайым айтып келем, кем чөнтөйлөр, кем акылдар, коркоктор. Bir нерсени айтайын. Бишкек шаарынын вице-мэри өткөндө депутаттарга bir комитеттин жыйынында сүйлөп койду, ошондо коркутуп атат. Жанагы Элмурза Сатыбалдиев менен Бакыт Сыдыков деген, Бакиевдин убагында бирөө аэропорт жетектеген, бирөө ген прокурор болгон. Эланайын, ошол жерден тыйып кое турган бир депутат боло алган жок. Ошол жаштарга да чала болот. Жанталаш бийликке барасыңар дагы кайра кечирим сурап коркуп отурасыңар. Биз болгондо ошондо эми биз баргыбыз келбейт. Кызматтын кереги жок, чөгүп аткан корабльге ким отурат? Болгондо алар сүйлөй да алмак эмес бизге. Тиши да өтмөк эмес. Эми ошол вице-мэрге иш косколуптур. Чала болот силерге. Коркоксуңар. Билим министрлиги мына ада коркок чыкпайт. Себеби бийликке ушундай коркок, баш көтөрө албаган адамдарды алып барыш керек. Алып барып ошолорду пайдаланат. Мына Кыргызстанда Акаевден өткөн билимдүү адам барбы? Бирок ал коркок болчу да, туурабы? Мына ошол эскилердин баары акталып кетти. Азыркы бийлик эми коррупцияларды камай албайт. Бая Жумалиев, Матраимов, Акылбек Жапаров, башка бүт Акылбек Жапаров көтөрүлүп кеткен. Камай албайт. Алардан алтысын алып койгон. Баарын министрлерден камачысын камады, бирасы калды, калган отставкага кетти. Эми өздөрү командасын талкалай баштайт. Башка адам жок калды. Анан биринчисинин чындыкты айткан патриот, активист уул кыздарды камашы мүмкүн. Ошого жол бербеңиздер, урматтуу мекендештер. Баарыбыз ынтымакта, биримдикте турсак, булар эч нерсе кыла албайт. Булар азыр кантип башкарышын да билбей калды. Азыр президентке айтарым. Ташиев экөөң жеңилиши мүмкүн. Бирок силердин жаныңарда жүргөн Акылбек Жапаров окшогондор силерди аңга салып баса берет. Бул чындык. Ал карышкы мурунку президенттерди аңга салган. Мен укпай койду булар деп четке чыга берет. Урматтуу мекендештерим, Кудайым буйрса, эгерде ушул каналга Агым Прого катталсаңыздар, эгер макул болсоңуздар, биз чындыкты айтып сүйлөп турабыз. Уландысын кийин улантайын, себеби азыр жаңы ачылып атабыз. Ал силерге көз каранды, мекендештерим, сиздерге көз каранды. Канчалык көп катталып, колдоп турсаңыздар, биз корко турган эч нерсебиз жок. Корксок да өлөбүз, коркпосок да өлөбүз. Ошондуктан бири-бирибизди колдоп, бир ынтымакта протоколду ошо башка жана 39-42 протоколду жана башканын баарын талап кылалы. Булар Кудай эмес. Бийлик убактылуу нерсе, колдун кири. А жана жугундугурлорго бир аз кызмат берсе, кыйкырып атышат. Шашпай тургула силерди. Мен азыркы бийлик менен эч кандай соодалашпайм, алтын берсе дагы. Себеби жана Каныбек Түмөнбаев, Дайыр Орунбековдер окшогондор турганда, мындай бийликтин бизге эч кандай кажети да жок. Булар африсиген жеткен. Адамдын жакшылыгын билбеген надандар экен, шашпай турсун булар. Булар менен карапайым эл өзү эсептешип алат. Аман болуңуздар, бар болуңуздар, ушул Агым Про каналына катталып коюңуздар, урматтуу мекендештер. Ар бир жума сайын чыгып, чындыкты айтып сүйлөп турабыз. Саламатта туруңуздар.